Сіздерге бүгін өтө маанилүү элемент селен тууралуу айтып бермекчүбүз. Селендин адамга жетишсиздиги дагы зыян алып келиши мүмкүн, ашыкча болуп калганда дагы зыян алып келиши мүмкүн. Ошондуктан норманы сакташ керек. Эгерде селендин нормасы сактала турган болсо, адамдын денесиндеги калкан без жакшы иштейт, иммунитет бекем болот. Ошондой эле клеткалардын жаңылануусу жакшы жүрөт. Жанагыл клеткалардын ичиндеги, дененин ичиндеги антиоксиданттардын курамына кирет дагы, ошол антиоксиданттардын иштөөсүнө жардам берет. Ошондой эле селен адамдын жыныстык органдардын иштөөсүнө, мисалы үчүн аялдардагы репродуктивдик функцияны жакшыртат, ошондой эле эркектердеги уруктун сапатын жакшыртат. Ошонун баардыгына ушул селен керек. Селен жетишпей кала турган болсо, анда адамдын кан тамырлары да бузулат. Кан тамырлары бузулуп, атеросклероз оорусу пайда болот. Селен кандай азыктарда болот? Бразилия жаңгагында өтө көп кезигет, чеснокто, пиязда, этте кезигет, жумурткада кезигет, ошондой эле балык эттеринде кезигет. Эгерде сиз селендин жетишсиздигинде мисалы үчүн чач түшүшү мүмкүн. Ошондой эле ашыкча болгондо дагы чач түшүп башташы мүмкүн. Ошондуктан селендин нормасын сакташ керек. Балким сиз тамак ашты туура жегендиктен денеңизде селен жетиштүү болсо, анда кошумча селенди сатып алып иче турган болсоңуз, анда тескерисинче зыян алып келет. Ал бөйрөгүңүзгө зыян алып келет, териңизге зыян алып келет, ички органдарга, боорго зыян алып келип коюшу мүмкүн. Ошондой эле жетишпей калса дагы зыяндуу болуп, ден соолугуңуз кетип, ооруп, иммунитетиңиз начарлап, мисалы үчүн жыныстык жактан оорулар пайда болуп, көптөгөн көйгөйлөр пайда болот. Адам алсырап, шалдырай бериши мүмкүн. Клеткалардын баары бузулушу мүмкүн. Ошонун баардыгын алдын алыш үчүн селендин нормасы сакталыш керек. Эгерде селенди ичкиңиз келсе, анда нормасын да караш керек. Күнүмдүк норма 55 микрограмм болот. Бирок ошол 55 микрограмм дагы эгер сиздин денеңизде селен жетиштүү болсо, анда аны иче берсеңиз, анда да ашыкча болуп кетет дагы, зыян алып келет. Бул селенди атайын изилдөөлөрдө ошол жанагындай келемиштерге берген учурда көп берилгенде аларда өлүм алып келген. Ошондуктан селенди дагы көп кылган болбойт жана жетишсиздиги дагы зыян. Буну дарыгерге текшерилип, андан кийин ичишиңиздерге. Кошумча суроо бар болсо, комментарийга жазыңыздар, биз аларга жооп беребиз.